Эгемендүүлүккө 33 жыл. Бул мезгилдин ичинде Кыргызстан башынан көп нерсени өткөрдү. Көп улуттуу элибиздин биримдиги гана бардык кыйынчылыктарды жеңүүгө жардам берди. Биздин эң маанилүү милдетибиз тынчтыкты сактоо жана өлкөбүздүн гүлдөп өсүшү үчүн болгон күч-аракетти жумшоо болуп саналат. Көз карансыздыктын алгаш жылдарында өлкө экономикалык оор абалга кептелген. Эгемендүү мамлекеттин алгачкы парламенти, алар 90-жылдары бир топ маанилүү чечимдерди кабыл алган. Өз алдынча болгон мамлекеттин жарандары эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары оор күндөрдү башынан өткөргөн. Эгемендүүлүк алгандан кийин кыргызстандыктар чет элдиктер менен бир топ тармакта кызматташкан. 1991 репрессияга кабылган кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрүнүн сөөгүн ата бейитке кайра көмүү камылгасын көрүшкөн. Көз карансыздык алгандан кийин сырттан инвестициялар тартыла баштаган. Кыргызстандын улуттук валютасы анда 1 сом 200 рубль же 4 долларга барабар болгон. Кыргызстанда Манас эпосунун 1000 жылдыгы 1995 эл аралык деңгээлде белгиленгенде көптөгөн чет элдиктер келген. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары дипломатиялык алака жана базар экономикасын өздөштүрүп алдыга жылууга аракеттерин жасай башташкан. 33 жылда Кыргызстанда 5 президент, 10 өкмөт башчы алмашты. Кыргызстан далай окуяларды башынан өткөрүп, көп мамлекеттердин катарында сапарын ишеничтүү улантып келет. Бүгүн Кыргызстан көз карансыз өлкө катары дүйнөлүк коомчулукта өзүнүн ордун тапты. Эл максатка багытталган мүнөз берүү менен жаңы Кыргызстандын пайдубалынын негизин түптөй алды. Кыргызстан өз алдынча көз карансыз өнүгүү жолунда ишенимдүү кадам таштоо менен бара жатат.